Аксы райондук Малабек Токтоbolotov атындагы балдарга билим берүү борбору. Силер менен мен чебер колдор ийриминин жетекчиси Авазбек кызы Наргиза. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы топчуну туура тигүүнү үйрөнүү. Сабактын максаты топчуну туура тигүүнү үйрөнүү, тыкан жана таза иштөөгө тарбиялоо. Кыздар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы топчу тигүүнү үйрөнүү болгондон кийин топчуну кантип туура тигебиз. Бүгүн мен силерге ошону үйрөтөм, топчуну кантип туура тигебиз. Негизинен мен эки түрдүү кездеме, мындай түрдүү топчуларды тандап алдым. Ийне, жип, бир кайчы керек келет бизге. Мен силерге көрүнүктүү, түшүнүктүү болуш үчүн кара түстөгү кездеме менен мына жашыл көгүс түстөгү топчуну алайын. Биринчи ийнени саптап алабыз. Мына эки кабат кылып. Саптап алган жиптин түбүн түйөбүз. Мындай кылып. Арка жагы мына бирдей тегиз болуш керек. Топчуну өткөрүп алабыз. Ар бир тиккен топчубузду түсүнө жараша, тигип аткан кийимибиздин түсүнө жараша топчу тандап алабыз. Мына жипти дагы ошол топчубузга карата тандап алабыз. Мына эки жагы тең бирдей линияда кетиш керек. Бүткөндөн кийин мынантип түйүп коебуз. Түйүлгөн жерибизди кыркып алабыз. Мынакей бул эки көздүү топчу. Мына бул жагы да бир линияда, бул жагы да бир линияда кетти. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн ак жип менен тиктим. Атак өзүнө түсүнө жараша биз кара жип менен тигишибиз керек болчу. Мен силерге түшүнүктүү, көрүнүктүү болуш үчүн мен ак түстөгү жип менен тигип көрсөттүм. Кыздар, бүгүн сабак жакты деп ойлойм. Үйгө тапшырма. Топчуну кантип тигебиз туура тигип үйрөнгүлө. Сабакка көңүл бурганыңарга рахмат.